Бүгүнкү темабыз жөнөкөй бөлчөктөрдү көбөйтүү. Көбөйткөндө бөлчөктөрдүн алымына көбөйтөбүз. 10-ду 1-ге көбөйтсөм 10 болот. Анан бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтүп коебуз. 20-ны 4-кө көбөйтсөм 80 болот. Андан кийин кыскартып коем. Ошондо 8-ден 1 болот. Муну деле мен азыр 3-тү 27-ге көбөйтүп, 9-ду 3-кө көбөйтсөм болот да. Бирок баары бир эмне кылып атам? Кыскартып атпаймынбы? Ошондо мына могу жерден деле мен нөлдөрдү кыскарта берсем, эки жерде 4 8, бир жерде 1 1 болмок. Жеңилирээк. Ошондуктан мына могу 3 менен бул 3 кыскарат экен. Окшошторду чийип салдым. Ошондой эле 27-ни да 9-га бөлсөм болот. 3 болот. Мына бул 3-төр дагы кетет. 10 калды, биякта 5 калды. 10-ду 5-ке бөлсөм 2 болот. Улантабыз. Бул жерден 8-ди 4-кө бөлүп салсам болот, э? 8-ди 4-кө бөлсөм, бияк 2 болот. 2 жерде 2 4, 64. Экөөнү тең 4-кө бөлүп жиберсем, 16-дан 1. Бул экөө 2-ге кыскарат. Бул 3 болот, бул 4 болот. 7 жерде 4, 28, 3 жерде 1, 3. 28-ден 3. Мону биринчи буруш бөлчөккө айландырып алышым керек да. 3 жерде 2 6, муну кошсом 8. Андан кийин 8-ден 5. 2 8 кетет. 3-төн 5. 5-ти 3-кө бөлүп салсам, 1,3-төн 2 болот. Буларды буруш бөлчөккө айландырып алам. 8 жерде 1 8, 9. 9 жерде 2 18, муну кошсом 20. Экөө кыскарып кетет. 20-ны 8. Экөөнү 4-кө бөлүп салсам, бул 5, бул 2 болот. 5-ти 2-ге бөлүп 2,2-ден 1 деп жазып койсом болот. Андан кийин муну буруш бөлчөккө айландырып алышым керек. 9-дан 11 көбөйтүлгөн. 2-ни 4 көбөйтсөм 8, муну кошсом 9 болот. Экөөнү кыскартам. 11 бөлүнгөн 2 бөлсөм 5,2-ден 1 болот. Эки жүз сексен жети. 81-ди 81-ге бөлсөм 1 эле болот. 1-ди буга көбөйтсөм 72-ден 1. Мен талай эле окуучуларды көргөм да, буларды дагы көбөйтүп берип, могуга көңүл бурбайт да. Окуучуларчы. Бөлүнүп атса бөлүп кой да кыскартыпчымбы? Могу 3 менен 9 кыскарып кетет. Ошондо 3-төн 2 болот. 8 жерде 1 8, муну кошсом 11 болот. Бул экөө кыскарып кетет. 2, 2-ни 11-ге көбөйтсөм 22 болот. Экөөнү 2-ге бөлсөм 3 болот. Бул 2. 10-ду 2-ге көбөйтсөм 20, бул 3 болот. Биринчи катарды бүтүрүп койдук. 291-ден баштайбыз. Азыр буларды көбөйтсөк өтө чоң сан чыгып кетет. Ошондуктан 25 менен 100-дү кыскартсам мен 4-төн 1 болот. Эми 6 менен 100-дү да 2-ге бөлсөм бул 3 болот. Бул 50 болот. 50-нү 4-кө көбөйтсөм 200-дөн 3. Экөөнү 4-кө бөлүп жиберейин. Бул 4, бул 3 болот. 3 менен 3-тү кыскартып салсам жок болуп кетти бир жагы. 10-дон 4, 2-ни 2-ге бөлүп жиберсем 5-тен 2. 27 менен 27 кыскарат, 9 калат. Бул менен бул кыскарат 9, 9 жерде 1 9. 72-ни 8-ге бөлсөм 9 болот, 9 жерде 5, 45 болот мына. Суроолорду жаза бергиле. Мен талдап бүткөндөн кийин аягында кайтып келебиз, суроо жоопко. 296-дан баштайбыз. 100 менен 100 кыскарып кетет, болду. 8-ден 7 калат. 9 жерде 1 9, муну кошсом 10 болот. Буруш бөлчөккө айландырбай туруп кыскартып бербегиле, болбойт. Бул менен бул кыскарып 1 калат.
Могу 8-ди 8-ге көбөйтсөм 64 болот. Могу 64 менен эмне болот? Кыскарып кетет. Ошондо 11ден 1 калат. Үстүндө 1 эле калат да. 7 жерде 6 42 муну кошсом 48 болот. 7ден 48 көбөйтүлгөн. 48-ди 1-ге бөлсөм 48, кошсом 49 болот. Могу 48тер кыскарат, 49-ду 7-ге бөлсөм 7 чыгат. 11ден 5. 4-тү 2-ге бөлсөм 8, кошсом 11 болот. Бул экөө кыскарат 4төн 5. 5-ти 4-кө бөлүп 1,4төн 1 деп жазып койсок дагы болот. Так, андан кийин. Так, 11ден 5. 4 жерде 2 8, 11 болот, э? Так, муну чыгардык жаңы эле. Эми 8 жерде 7, экөөнү көбөйтсөк эмне болот? 56 болот. Ошондо могу 56 менен кыскарып кетет. Ошондо бөлүмүндө 32, алымында 1 калды. Эми мону 6-га эле бөлүп салайын, экөөнү тең. 6-га кыскарат, бул 3 болот, бул 2 болот. Уландысы 3 менен 36 да кыскарат. Ошондо 3-кө бөлсөм 1, муну 3-кө бөлсөм 12 болот. 12 эми болгонун жазып алайын азыр да кыскартпай элечи. Мына мындай болуп калды. Бул менен экөөнү 3-кө кыскартсам бул 3, бул 4 болот. 4 жерде 2 8, а бул 3 8ден 3 болот экен. Анда акыркы катарды иштейбиз. 24-тү 2-ге көбөйтсөм 48 болот. 48-ге 8-ди кошсом 56 болот, э? Жазып алайын. 56, 24-төн 56, 7, 12 болуп турат. Могу экөөнү кыскарамы 12-ге? Бул 2 болот. Муну 7-ге бөлүп салсам 8, 8-ди 2-ге бөлсөм 4 болот. Могу экөө кыскарат. 9-дан 3, экөөнү тең 3-кө бөлүп салсам 3төн 1 болот. 81 менен 81 кыскарат. Эми 114 деле 19-га бөлүнсө керек, чынбы? Ошондо 9-ду канчага көбөйтсөк акыры 54 6, э? 9 жерде 6 54 болот. 5 көңүлдө 6 жерде 1 туура. Ошондо 6-дан тиет экен да. Муну 19-ду 114 19-га бөлсөм 6-дан тиет экен. Могул экөөнү 16-га эле бөлүп салсам болот. Могу 4 болот. Экөөнү 5-ке бөлсөм бул 1, бул 2 болот. 2 жерде 4 8, 8ден 1. Муну 16 менен 48-ди кыскартсам 3 болот. Муну 16-ны 16-га бөлсөм 1. 48-ди 16-га бөлсөм 3. 3 менен 3 кыскарат дагы болду. 8ден 1 калат экен. 308-ден баштайбыз. Экөөнү 2-ге бөлүп салайын. Могу 2 болот. Экөөнү тең 3-кө бөлсөм могу 25 болот. 25-ти 2-ге көбөйтсөм 50 болот. Үстү 1, 50ден 1. 52 деле 13-кө бөлүнүшү мүмкүн. 4төн берейин, э? 4 жерде 3 12 бир көңүлдө. Туура. 13-кө бөлүп салсам, демек 4төн тиет экен. 4 менен 4 кыскарат, могу жерде 6 эле калат экен. 84 деле 16-га бөлүнүшү мүмкүн. 4түн таблицасында канча 4 менен бүтөт эле? 6-дан беребиз, э? Ооба, 6-дан берсек 24 84 болот экен. 6 менен бул 6 кыскарып 1 эле калат. Могу деле 13-кө бөлүнөт. 6 болот. 6-ны 3-кө бөлүп салсам 2, 9 жерде 2 18 болот. Андан кийин могул экөө кыскарат. Могу 2 болот. Могу 85 деле 17-ге бөлүнөт. 17-ни 17-ге бөлсөм 1. Бул 5тен тийсе керек анда. Чынбы? Туура. 5 жерде 2, 10. 10дон 1 болот экен.
313, 314. Tak. Anda hmm, buruş bölчөк айландырам. 13'tü 3'kө көбөйтсөм 39 болот. 6-ны кошсом 45 болот. 45 менен 15 кыскарат, могу 3 болот. 13'төн 3. Бул жагын чыгарам. 15'ти 2 көбөйтсөм 30, кошсом 36. 36'лар кыскарат. 25 менен 15'ти 5ке бөлүп берсем бул 5. Бул 3 болот. 5'ти 3'кө бөлсөм 1,3'төн 2 болот экен. 4 эле эсеп калды. Бүтөйүн деп калдык. Иштеп коелу. Жооптору дагы бар. Муну 4кө көбөйтсөм 48 болот, кошсом 51 болот, э? 17'ден 6, 4'төн 51. Могул деле буга кыскарып кетет 3 болот. 6 жерде 3. Мен көбөйтпөй эле кое турайын, буга бөлүп салайын 2ге. 3, бул 2 болот. 3 жерде 3 9, 2ге бөлсөм 4,5 болот. 4,2ден 1 деп жазабыз. Андан кийин булар кыскарып кетет. Муну деле 4кө бөлүп салсам үстүндө 1, астында 7 калат. Могул экөө деле 11ге бөлүнөт. Бул жерде 11 калат. Бул экөөнү да 16га бөлсөм 3. Бул жерде 4 болот. 4 жерде 4 16. Алымында 3 калды.